Саламатсыздарбы урматтуу инста достор. Мен бүгүн 10 ирет түз эфирге чыгып, сиздер менен маек курууга аракет көрдүм. Бирок тилекке каршы такыр мүмкүнчүлүк болбоду. Бул менин аккаунтум бүгүнкү күндө мен менен эле гана эмес, башка бир тарап менен дагы бир жүрүп жаткандай мага сезилип атат. Мен түз эфир өткөрүп жаткан мезгилде эфир токтоп калып атат, өчүп калып атат. Жана ошондой эле көптөгөн менин ошол постторумда, көптөгөн менин видео фотолорумдун астында мен окуй электе эле көптөгөн комментарийлер, өзгөчө калуу тилектеги комментарийлер өчүп кетип атат. Кичине негативдүү комментарийлер пайда болуп калды. Буга чейин кантип негатив менен мен күрөшүп келгем. Мына ушул нерсени айтсам, алар кимдер жана ошондой эле эмне себептен жазып атат, ошолорду ар дайым билгим келчү. Анан алардын ойлорун дагы өзгөртүүгө аракетинде ар дайым жасап келгем. Себеп дегенде адам бир нерсеге тартынып калгандан, жашоодо кандайдыр бир жакшы эмес көрүнүштөрдү көрүп чоңойгондон, же болбосо айлана чөйрөсүндөгү адамдардын негативдүү ага берип жаткан таасиринен дагы адам жакшы сөз сүйлөбөй калышы мүмкүн. Жаман гана нерселерди көрүп, жаман гана нерселерди сүйлөп, жана ошондой тарапта өмүрүн өткөрүп кетиши дагы мүмкүн да. Ошондуктан мен ар бириңиздерге каалайт элем, эгерде сиздер жакшы жакка өзгөрүүнү кааласаңыздар, анда тегерегиңиздерди жана ошондой эле керек болсо үйдөгү атмосфераны дагы жакшы нукка салууга баардык күч аракетиңиздерди көрүңүздөр. Мисалы үчүн чай үстүндө ата эне, бир туугандар, үйдө жакындар менен отурганда кандайдыр бирөөнү каралоо, кандайдыр бир туура эмес, кандай десем, бирөөнүн баягы кээ бирлер бар, бирөөнү жамандап эле отурушат. Ошондойду байкап калсаңыз, сиз анын жакшы жагын дагы айтып, алардын дагы оюн кайрадан мындай алмашатпы же жокпу, же ал адамдын жасап жаткан балким жакшы жагын дагы байкоого үгүттөрсүз. Муну менен мен эмнени айткым келет? Бүгүнкү күндө ошол мага көптөгөн инсандар негатив менен күрөшүү тууралуу суроолорду көп бергенде, мен биринчи ирет ошол алдыңкы 5 суроону берем. Ошол менин 5 суроомо тең. Жооптор ушундай келет. Мен ойлойм, мени баланча инсан жаман көрөт, бул жек көрөт, тигил жек көрөт, жолдошум менен жактырбайт, кагып силкет, жана ошондой үй бүлөдөгү проблемалар көбүнчө. Үйдөгү проблемалар көп болгондон кийин инсан маанайы түшүп, ошол ичиндеги баягы таарынычты бирөөдөн чыгаргысы келип, анан кээ бир учурда ошол интернетке отуруп алып дагы бирөөнүн бир жашынакай баягы сүрөтүнө же кылып жаткан иш аракеттерине өзүнүн бир кандайдыр бир терс ой пикирлерин дагы айтып алышы ыктымал экен. Ал эми жакшы каалоо тилектерди жазган инсан бул албетте бакубат жашоодо баардыгына шүгүр кылган инсан, албетте өзүнүн жан дүйнөсүндө эмне болуп жатса ошол нерсени дагы башка бирөөгө жазып, ошол менен бөлүшөт экен. Кийинки түз эфирде сүйлөшө турган тема бул шайлоо болчу. Албетте бул темадан алыс кетпейм. Себеп дегенде мен Кыргызстандын жараны болгондон кийин мен болуп жаткан мынакей ошол нерселерге көз жумуп койбостон кээ бир министрликтердин мындай жоопкерчиликти өтө өзүнө мындай жакшы алып, мындайча айтканда так пункттар менен баягы иштеп, телеканал аркылуу болотпу, интернет тармак аркылуу болотпу, так отчетторду бере албаганын байкадык. Бул пандемия учурунда ачка калган үй бүлөлөр тууралуу. Бул тууралуу мен бир аздан соң кийинчерээк дагы бир эфир өткөргөндө тастыктоочу бир фактылар менен жакшы эфир өткөрөбүз. Эч кимди күнөөлөбөйбүз. Бул жерде болгону гана мобилизация болбой калды, мындай ошол маалда
так даана баардык нерселер ар бир даректерге жетпей калдыбы эмне болду билбейм. Бирок азыр дагы телефондордо аябай негативдүү бир маалыматтар тарап аткан мезгили, түнү менен учактар кайрадан учуп бизге уу заттарды себет экен, балдар ооруп калат экен, же болбосо экинчи толкун башталат дегендей. Бул нерселердин баарына ишенбеңиздер, себеп дегенде Кудайым эми ушул жаратканым маңдайыбызга эмнени жазса, эмнени койсо ошол нерсени азыр дагы көрөбүз. Бирок МЧСтин мынакей жобо боюнча карасак, бул фейк маалымат болуп чыкты. Анан ошол жаман негативдүү нерселерди биз WhatsApp аркылуу окуйбузбу, жакындардан угабызбы, оюбуздун баардыгы эле бузулуп, биз баягы эле иммунитетти жоготуп баштайбыз. Балабыз чындап эле эгерде туура эмес дарбыз сакталынган же коон жеп алып ичип өтсө, дароо эле биз жанагы жаман ооруну элестетип, ошондой жуктуруп калган жокпузбу деп ойлоп баштайт экенбиз. Жакынкы эле өлкөдөгү ошол Казакстандан келген маалыматка таянсак, ал жерде мындай алгоритм турат. Баягы айыктыруу боюнча биринчи эмне кылыш керек, кандай нерселерге жоопторду ата энелер жазыш керек, баласынын эмнелери кандай симптомдору болуп жатат. Кавасаки деген баягы аталышта экен. 2 жаштагы наристелер, ошол пик возраст, жаш курагы көп, ошол 2 жаштагы наристелер балким оорушу мүмкүн дегендей келиптир. Бирок бир аздан ооруп аткан дагы наристелер бар экен азыр Казакстанда. Бирок коркпоңуздар деп атат. Балким бул ошондой эле кичинекей эле сандагы ооруп жаткан балдар менен эле өтүп кетиши толук ыктымал. Бирок дагы бир башка жери бар. Ошол эле учурда биз мына бир ай аралыгында, ошол июль айынан баштап августка чейинки кыйын ай кайталанып калышы мүмкүн. Ошол оорунун азыр мисалы алдын алып кандай дары дармектер керек, педиатрлар кайсы ооруканаларда азыр кабыл алып жаткан мезгили, жана ошондой эле биздин тез жардамды чакырууга кандай тез арада чакыруу алынып, жана унаа канча мүнөттөн кийин биздин эшиктин алдыбызга келет. Ошол дагы бизге абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө пневмония боюнча ошол эле дары дармектерди издебей эле баягы айыктык дегендер жок эмес, бар алар. Биздеги ошол элдин ынтымагына чогулган 13 кычкылтек концентратору азыр 13 оорулуу адамдын үйүндө турат. Алар кычкылтек менен дем алып атышат. Алар бүгүнкү күндө дагы кымбат баалуу дары дармектерди, ошол элдин чогулган акчасына келген дары дармекке бекер дарыланып жатышат. 2-3 күн мурун биз жаш дагы келиндерди жоготуу алдында мындай моментте болуп калдык. Баардык ооруканалардын эшиги жабык болуп, чакырууга, баягы тез жардам чакыруу дагы көп убакыттан кийин гана баягы келерин айтышканда, дароо эле унаага салып барып, адамдар өздөрүнүн дагы аракеттерин көрүштү. Мен ушу менен эмнени айткым келет? Дары дармектерди азыр дагы болсо элдер ооруканаларда издеп жүрөт. Россиядан гуманитардык жардам келген. Энексапарин 46 000 коробка. Ошол энексапариндер азыр кайсыл ооруканаларга таратылган. Кайсыл ооруканаларга барып эл бекер дарыланса болот. Ошол дарыларды бекер алса болот. Ошолорго гана бизге жооп катары отчет берип коюшса деп суранат элем. Жооп беришкен жок. Социалдык аптека боюнча, менин суранычым боюнча, социалдык аптека ачууга комиссия түзүлүптүр. Бирок кандай дары дармектер бар ал жерде, социалдык аптеканын дареги каерде, аны эч ким жооп берген жок. Анын бекер колдонууга ошол эле Россиядан гуманитардык жардам катары 5 рентген аппараты келген. Алар кайсы ооруканаларда азыр турат? Элге бекер колдонууга берилип, кайсыл жерде турганын айтып койсоңуздар, дарегин. Анткени пенсияда эптеп жашап аткан, такыр айлык майнасын көптөн бери ала элек, ошондой эле ковидтен бирөө-бирөөдөн 2-3 каза болгондор барып рентгенге өпкөлөрүн тартырганга да мүмкүнчүлүгү жок.
акчасы жок. Эч жерде бекер тартылбайт да азыр биз билгенден. Көп балалуу энелер бар, үй бүлө мүчөлөрү көп болгон жалгыз боо энелер бар. Ошолор мына ушул кыйын кырдаалда элибизге бекер келген аппараттарды мындай бекер колдонууга берип коюшса, бекер келген дары-дармектерди бекер батып эле таратып коюшса деп мен суранат элем. Жакында ооба шайлоо келатат. Шайлоодо эми баардыгыбыздын эле тилегибиз бул жакшы инсандар бийликке келсе экен, ордуларын ээлеп, ар бир министрлик өзүнүн функциясы менен туура так жумуштарды аткарса экен деп ниет кылабыз. Мен суранат элем, эгерде ким ушул депутаттыкка талапкерлерден алдыга койгон максаттарын жана ошондой эле буга чейинки жасаган ишин жана ошондой эле эл менен тыгыз байланышта болом деп убадасын берип, бир нече азыр кичине кайрылуу бар. Бул Таштандынын тегерегиндеги жашап жаткан үй бүлөлөрдү башка бир жерге көчүрүүгө мүмкүнчүлүк барбы жокпу, социалдык шаарча курууга барбы жокпу мүмкүнчүлүк, ошол маселени ким чечип бере алат. Анан албетте чегараны тактап бөлүп, кайерге чейин биздин балдарыбыз жана ошондой эле мал кайсыл жерге чейин бара алат, кыргыздын малы, кыргыз жараны кайерге чейин сейилдей алат, кайерден ары көздөй барганга болбойт, ошону эле бөлүп берип коюшса деп мен суранат элем. Так маалымат кылып элибизге. Анан албетте жолдордун оңдолушуна мен 5 жыл аралыгында тең тызылдап иштеп, күндө түз эфир өткөрүп, иштин баягы чоо жайын күнүмдүк кылган жумуш отчету боюнча жөн гана мына жумушка баратып, мунадан эле түз эфириңизди күйгүзүп коюп, бүгүн мындай жумуштар болду, мындай сунуштар болду, мындай нерсе болгон тат деп деле стористерге тартып деле мындай эл менен түзмө-түз байланышта отурсаңыздар, биз дагы мындай сиздерди биз тандап аткандан кийин, эл сиздерди тандап аткандан кийин, сиз элдерди угуп, элдердин суроолоруна жооп берсеңиздер дейт элем да. Себеби дегенде сиздер элдерге кызмат кылыш үчүн келатасыздар. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Анан ар бир партия мына ушул социалдык тармактарда өзүнүн программаларын жүктөп, СММ болотпу же активдүү жаштарды жумушка алышатпы, Инстаграм баракчаларга дагы бирден баракчаларын ачып, бирден баштап ошол тизмек 20, 30, 40, 50гө чейинки тизмегин ачык жарыялашып, жана ар бир талапкердин билими тууралуу, буга чейинки басып өткөн жолу, мындайча айтканда кыскача биографиясын дагы элге тартуулап коюшса деп мен суранат элем. Биз шайлоодо тандап аткан партиянын ар бир мүчөсүн билишибиз керек. Биз кимге добушубузду берип атабыз, келечекти кимдин колуна тапшырып атабыз, келечегибизди, балдарыбыздыкын жана өзүбүздүкүн, жана ошондой эле кимге биз чындыгында жан дүйнөбүз менен баягы болгон арманыбызды айтып кайрыла алабыз. Ошол инсанды дагы биз өзү тандашыбыз керек деп ойлойм. Эч качан эч ким биз үчүн тандабайт, эч качан бизди бирөө мажбурлап, же болбосо кыйнап, кандайдыр бир кадамдарды таштообузга иш аракеттерин көрбөйт. Себеп дегенде ар бирибиздин өзүбүздүн мына ушул ийиндерибизде башыбыз бар. Бир гана жаратканыбыздан коркуп, жаратканыбызга баш ээлик дагы, калган баардык жасап жаткан иштердин баардыгын акыл калчап иш кылалык деп мен сиздерден суранат элем. Ушундай кыскача видео болду. Эгерде кандайдыр бир сунуштарыңыздар бар болсо, мына ушул видеонун астына жүктөп коюңуздар. Жакынкы арада андан соң бир кыймыл болуп атыптыр. Бул добуш берүү боюнча менин добушум эң кымбат, менин добушум сатылбайт, менин добушумду сатып алганга эч кимдин акчасы жетпейт деген долбоор дагы ишке ашканы турат. Буну сөзсүз түрдө ишке ашырабыз. Жана ошондой эле биз сыймыктанган инсандардан маек куруп, кантип биз кандай нерселерди жасаганда өнүгөбүз, өлкөбүз өнүгөт, жана ошондой эле тез аранын ичинде балким бакубат бир жашоого өтөбүз. Ошол тууралуу жакшы позитивдүү маектерди курабыз. Баарыңыздарга бейбиктик каалайм. Дагы бир жолу кечирим сурайм. Бүгүнкү ошол түз эфирлердин баардыгынын үзүлүп калышына. Түз эфир жүрүп келатып эле 3-4 мүнөттөн кийин үзүлүп калат. Кайрадан
ошо менен байланыш болбой жатат. Азыр аябай бир мен ушундай билбейм текшерүүдө турат окшоймун, бирок ушундай инстаграмыма чейин кээ бир инсандар кирип азыр кааласа бул видеону деле өчүрүп коюшу мүмкүн. Билбейм. Аман болсок баардыгын көрө жатарбыз. Энеңизге сөзүңүздөргө сак болуңуздар, уурубаңыздар, үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар.